Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар. Эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мекемелердеги адептер. Мекемеде. Биринчи. Мекемедеги убакытты жумуш менен гана өткөрөмүн. Экинчи. Мекеменин буюмдарын жеке кызыкчылыгым үчүн колдонбоймун. Үчүнчү. Жумушумду эң мыкты аткарамын. Төртүнчү. Иш убактысына көңүл бурамын. Бешинчи. Мүдүрүмдү жана кесиптештеримди жамандабаймын. Алтынчы. Алга карай умтуламын. Мекемелерде иштөө ар бирибизге берилген Аллахтын неаматтарынан. Ар бир адам ырыскысын адал жол менен табууга көңүл буруусу зарыл. Мекемеде да үйдөгүдөй иштөө керек. Сунуш кылынган иште Аллахтан коркуп, мекеменин өнүгүүсүнө аракет кылуу керек. Ошондой эле тартипти сактоо, башчылары, достору менен жакшы мамиледе болуу жана аларга жакшы ниет менен кеңеш берүү, мекеменин максаттарын аткарууда шериктеш болуу сыяктуу зарылдыктарды да эстен чыгарбоо керек. Буларды эсиңе туй. Биринчи, жумушчулардан сурабай же аларга билдирбей өзүнүңө тиешелүү эмес буюмдарды жеке кызыкчылыгы үчүн колдонбоо керек. Экинчи, ар түрдүү шылтоолор менен жумуштун толук аткарбай коюудан сактан. Мисалы, айлык маянанын аздыгынан, мүдүр же дос менен болгон мамиленин жамандыгынан. Үчүнчү, ишке байланышы жок көп сүйлөшүүлөр менен жумуш убактысын өткөрбөөгө тырыш. Төртүнчү, жеке кызыкчылыгыңды көздөп мекемеден уруксатсыз чыкпагын. Бешинчи, пара алуу жана берүү сыяктуу жаман иштерден сак бол. Экөөбүз бирге көз жүгүртөлү. Бул орунда сага айткым келген пайдалуу кеңешти алууң керек. Умар ибн Абдул-Азиз бал кошулган тамакты жегенди жактырчу. Бир күнү үйүндөгүлөрдөн бал сурады. Үйүндө бал болбогондуктан ага башка жактан алып келип беришти. Балды жеген соң аны кайдан алышканын сурады. Аялы кызматчысына 2 динар берип, балды саттырып алгандыгын айтты. Абдул-Азиз алып келген балды садака кылууга касам ичти. Анткени ал казынанын 1 тыйынынан да алчу эмес. Балы бар идишти алып келишкенде, аны сатып түшкөн кирешени мусулмандардын казынасына берди. Ал өзүнүн каалоосунан мусулмандардын каалоосун жогору койгон. Ага Аллахтын рахматы болсун. Жада калса казынага түшкөн атырдын жытын да жыттачу эмес. Чындыгында биз ыйман жана такыбалыкта андай боло албайбыз. Бирок үлгү алабыз жана Аллахтын алдында суралуудан коркуп, мүмкүнчүлүктүн болушунча жеке максатты көздөп мекеменин мүлктөрүн жумушка тиешеси жок колдонбойбуз. Ой жүгүртүп көр. Биринчи, эгер сени менен бирге иштеген досуң адамдарга болгон көз карашы жаман болсо, сен ага кандай насаат айтасың? Экинчи, жумушчулар мекемеде маектешип олтурушуп, башка жумушчуларды жана башчыларды жамандаса же чагымчылык менен алардын абийирин кетиришсе, аларга кандай мамиле кыласың? Үчүнчү, эгерде сенин досуң мекемедеги буюмдарды начар колдонгонун көрүп калсаң эмне кыласың? Төртүнчү, досуңдун бийик максатка эң жакшы сыйга жетишкендигин билсең эмне кыласың? Эскертүү. Жумушчуларды жалдап иштетүүчү туугандарыбызга жумушчулардын акыларын өз убагында берүүсүн, зулумдук көргөндөрдүн ага карата тескери дубасынан сактануусун эскертебиз. Экинчи, Аллах алардын рызкысын өлчөп, бөлүштүрүп койгон. Адамда жакшылыктан топтогон сообу жана жамандыктан топтогон күнөөсү калат. Башкаларга кандай мамиле кылган болсо, ага да бир күн ошондой мамиле жасалат. Себеби күндөр өзгөрүп турат. Дүйнөдө жана акыретте Аллах Таала үчүн чын ыкластан кылган жакшы амалдардан башка эч нерсе жардам бербейт. Өзүңдү текшер. Урматтуу окурман, бул жерде да дайыма көбүнчө кээде өтө аз деген критерийлер менен баалайбыз. Буларды аткарамын. Жумушума убагында келемин. Жумуштагы сырларды сактаймын. Жеке кызыкчылыгын ойлогон фирмалардын буюмдарын колдонбоймун. Иш кылаарда келишим түзөмүн. Мекеменин өнүгүүсү үчүн чын көңүлүм менен иштеймин. Башчыны жана досторумду урматтаймын. Аларды ушактабаймын. Мекеменин ийгиликке жетүүсү үчүн жардам беремин.
Убактымды мекемеге пайда келтирүү үчүн жумшаймын. Башчыма жана досторума насаат айтам. Дайыма 4-чү даража, көбүнчө 3-чү даража, кээде 2-чи даража, өтө аз 1-чи даража. Эң жогорку даража 40. Кимдин даражасы 20дан аз болсо, анда өзүн тарбияласын. Адамдарды урматтоо адептери. Адамдарды урматтоо. 1. Элдер мага муктаж, мен аларга муктажмын. 2. Жакшы кесип урмат сыйга татыктуу. 3. Ар бир адамдын өзүнө жараша урмат сыйы бар. 4. Адамдар такыбалыгы менен айырмаланып турушат. Адамдардын баарын алардын жашына, иштеген ордуна карабай сыйлайбыз. Кедейлерди жек көрбөйбүз жана алардын аброюна, кесибине, билимине карабастан сыйлайбыз. Исламда адамдар такыбалыгында жана жакшы амалдарды жасоодо гана айырмаланышат. Бирок азыркы убакта бул нерселерди жаштарыбыз жакшы билишпейт. Мугалимин, аалымдарын сыйлашпайт, алардын кадыр баркын билишпейт. Абу Хурайра, Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Мусулман мусулмандын бир тууганына чыккынчылык кылбайт жана ага жалган айтпайт деген. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Төмөнкү осуяттарында эсибизден чыгарбайлы. Жашы улууларды урматтабагандар, кичүүлөрдү сыйлабагандар, аалымдарды кадырлабагандар бизден эмес. Тирмизи. Кесиптештерди сыйлайлы. Ар бир адамга өзүнө ылайыктуу кесиптин болуусу бул Аллахтын пендесине болгон неаматтарынын бири. Ошондуктан ал кесип менен эмгектенип, ошол себептүү Аллахка ибадат да кылат. Ар бир адамдын өзүнө ылайыктуу болгон кесип менен алектенүүсү ал үчүн пайдалуу болот. Ар бир эмгек ээси коомду жана экономиканы өнүктүрүүгө салым кошооруна шек жок. Коом даарыгерге муктаж болгондой эле, даарыгер да санитарга муктаж. Ар бир кесип ээсинин коомдо өз орду бар. Демек, ар бир кесиптин ээсин урматтап, сыйлоо маанилүү. Ошондой эле келечекте коомду түзүүчү балдарды жакшы кулк-мүнөзгө тарбиялоо зарыл. Коомдо өзүңдү куруучуларсыз элестете аласыңбы? Ар бир адистин кесиби маанилүү экендигине жана ал адиске муктаж экенибизге күмөн жок. Эгер кайсы бир кесиптин ээлерине жаман мамиле жасалса, алар ал кесибин таштап коюусу мүмкүн же таптакыр эле ал жерден кетип калуусу да мүмкүн. Бул ошол коом үчүн чоң жоготуу болот. Анткени бул кесиптер ошол кесипке ылайыктуу адистердин болуусу менен калууна келет. Ошондуктан динибизде адамдарга материалдык абалына карап мамиле кылуу туура эмес болуп эсептелинет. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: мусулман мусулмандын бир тууганына чыккынчылык кылбайт, калпайтпайт, жардамсыз калтырбайт. Мусулмандын аброю, мал-мүлкү, каны арам болот. Такыбалык жүрөктө, мусулманга бир туугандын жек көрүү жамандык болуп эсептелинет. Бакчалар, көчөлөр жана жолдор. Бак-дарактар Аллахтын адам баласына берген улуу неаматы. Инсан ошол кооздуктарды кароо менен чарчаган нафсин эс алдырат. Ар түрдүү гүлдөр жана өсүмдүктөр абанын тазалыгын сактап, айланага көрп берип турат. Бул неаматтарды кээде оңой эле бузуп алабыз. Буларды көзөмөлсүз калтырып коебуз. Алар гүлдөрдү үзүшүп, бак-дарактарга зыян келтиришет. Кээде өзүбүз баш болуп, таштандыларды өз ордуна таштабай бак ичин булгайбыз. Анан аны тазалоочу жумушчуларга шылтап коебуз. Сахабалар айткан экен: жакшыны ошол абалында сактоо жакшылык болуп эсептелет. Адам баласы жаратылышка болгон жаман мамилесин өзгөртпөстөн жашоосун уланта берсе, бир күнү кооз бактардан ажырап курукол калуусу толук мүмкүн. Ошол бактарда көптөгөн адамдардын ырахаттанбай калуусуна себеп болот. Мусулман кайсы жерде болбосун пайда жеткирүүчү иштерди аткаруусу керек. Бактарда, көчөлөрдө, көзөмөлдөөчү жайларда ырахаттануу менен жашоо үчүн жеке адам, коом, өкмөттүк мекемелер аларды сактоочу каражаттар менен камсыздандырып, тазалык ыймандан деп эскертип туруусу керек. Аннас ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: өзүнө жакшы көргөн нерсесин башка мусулман бир тууганына жакшы көрмөйүнчө эч кимдин ыйманы толук болбойт. Бухари, Муслим. Жогорудагы айтылгандарга байланыштуу болгон төмөнкү хадистерди окуп, аларга амал кыл. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: эки түрдүү каргышка калуучу амалдан сактангыла деди. Сахабалар алар кайсы амалдар деп сурашты. Адамдардын жолдоруна жана эс алуучу жайларына даара тушатуу деп жооп берди пайгамбар. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун.
Абу Хурайра, Алла ага разы болсун, риwayat кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: Ыймандын 70тен ашуун бутагы бар. Анын эң жакшысы ла иллаха иллаллоху деп айтуу, эң төмөнү жолдогу зыяндуу нерсени алып салуу. Уяттуулукта ыймандын бир бутагы. Бухари, Муслим. Абу Хурайра, ага Алла разы болсун, риwayat кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жолдогу адамдарга зыяны тийип жаткан бутакты алып салган үчүн бейишке кирген адамды көрдүм деп айткан. Муслим. Абу Саид Худри, ага Алла разы болсун, риwayat кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жол боюнда отуруудан сактангыла деди. О Аллахтын элчиси, эгерде бизге зарыл болуп калсачы деп сурашты сахабалар. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, эгер зарыл болсо, анда жолдун акысын берип отургула деди. Жолдун акысы эмне дешти алар? Көздү арам нерселерди кароодон сактоо, зыяндуу нерселерди алып салуу, саламга жооп берүү, жакшылыкка буйруп жамандыктан кайтаруу деп жооп берди пайгамбар. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бухари, Муслим. Унааларда жана жолдо жүргөндө укмуштуудай зыян берген жаштарды көрөбүз. Аларга үңүлүп да карагың келбейт. Аларга тарбия берүүчү ата-энелери жокпу деп ойлойсуң кээде. Динибиздин баалуулугун эсибизден чыгарып койдукпу? Жер бетинде ислам шариятынан өткөн туура жол барбы? Батышты туураган бир туугандарым, акылыңарга келгиле. Биз улуу жаратуучуга баш ийген мусулман эмес белек? Абу Зар, ага Алла разы болсун, риwayat кылган хадисте Аллахтын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: Мага үммөттөрүмдүн жакшы жана жаман амалдарын көрсөтүлдү. Алардын жакшы амалдарынан жолдон зыян берген нерсени алып салуусун көрдүм. Ал эми жаман амалдарынан мечитте көмүлбөгөн какыргын көрдүм. Муслим. Адамдарга зыян берип, рахатын бузуп тамеки чеккендерге эмне дейсиң? Кубанычты кайгыга айландырба. Сүйүнүү жана кубанууда Аллахтын пендесине берген жакшылыктарынын бири. Куранда мынтип айтылган: Качан адамдарга бир ырайым таттырсак, ошондо алар ага абдан кубанат. А эгер өздөрү колдору менен жасагандарын жазасын кайгысы келсе, алар Аллахтан үмүт үзүшөт. Рум 36. Адамдар кубанычты ар кандай кабыл алышат. Кубанычка бөлөнгөндө Аллахка такбир, мактоо айткандар, Аллахка шүгүр кылып сажда кылгандар бар. Аллахтын бергенине ыраазы болуп, жакшы сөздөрдү сүйлөгөндөр бар. Булардын баары кандай жакшы, кандай мактанаарлык амалдар. Кээде булардын тескерисин да көрөсүң. Үнүн бийик көтөрүп, көчөлөрдү айланып кыйкырып, үн алгылардын үнүн бийик көтөрүп, айлананын тынчын алган жаштарда жок эмес. Андан да ар түрдүү жардыргычтар менен көчөнү тарсылдатып ойногондорго эмне дейсиң? Болор болбос кубанычты шылтоолоп, арак ичкендерди кантип түшүнөбүз? Булар ушул кубануунун артында кандай оор кайгы бар экенин билишпесе керек. Адамдарга кубаныч келгенде бири-бирине шериктеш болгону кандай жакшы. Аллахка шүгүр кылып сажда кылган абалда жакшылыктарга толгон неаматтарды берген затка мактоолор болсун деп айтабыз. Дубалдардагы жазуулар. Мусулмандарга тиешеси болбогон жаман кылыктардын бири дубалга эстелик калтыруу. Кээде үйлөрдүн дубалдарына, бактардын тосмолоруна жазылып калган жазууларды көрөбүз. Алар дубалдарды булгаганы аз келгенсип, адепсиз сөздөр менен жазганын өкүндүрбөй койбойт. Бул жазууларга өз сезимдерин билдирүү үчүн башка орун табылбай калганбы деп да ойлойсуң. Же аларга гезит, журналдар аздык кылабы? Мындан да жаманы, алардын калтырган эстеликтери ушунчалык чоң тамгалар менен жазылган. Аны көрмөксөн болуп коюу мүмкүн эмес. Баарынан өкүнүчтүүсү, ушунун баарын ата-энеси мусулман балдар жасап жаткандыгында. Бир акылман айтат: оң жагына да, сол жагыңа да сызба. Аны кыямат күнү амал дептериңден көрөсүң. Дубал бетин кооздогон бир туугандарыбызга тооба кылуунун жолдорун айтабыз. Аракет кылуучуларга тообо эшиктери ачык. Аллах пендесинин тообасын кабыл кылат. Жаман сөздөрдү жакшы сөздөргө алмаштырып жазууңа мүмкүнчүлүк берет. Сен адамдарга пайда берүүчү гана иштерди жаса. Анын пайдасын эки дүйнөдө көрөсүң. Абу Хурайра, ага Алла разы болсун, риwayat кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Жакшы жолду көрсөтүүчү адам, ал жакшылыкты жасоочулар алган соопту алат жана алардын сооптору кемип калбайт. Жаман жолду көрсөткөн адам, ал жамандыкты жасаган адамдар алган жазаны алат жана алардын жазалары кемип калбайт деп айткан. Зыярат кылуу адептери. Зыяратта биринчи, оорулуу сенин зыяратыңа кубанат.
Экинчи, зияратты ыңгайлуу убакытта белгиле. Үчүнчү, зияратка бараардан мурда жетиштүү убакыт бөл. Төртүнчү, коноктосуп алууга жана аларды сыйлоого даярдан. Бешинчи, зиярат учурунда өзүңдү сакта. Алтынчы, зиярат адамдар менен болгон мамилени бекемдейт. Адамдардын арасындагы өз ара сүйүү жакшы иш. Ислам дини адамдардын жакшы мамиледе болуусуна өзгөчө көңүл бурат. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллах тарабынан айтылган хадис-ул кудсиде мынтип айткан: "Менин эң сүйүктүү пенделерим зиярат кылган жана зиярат кылынган адамдар. Аллах үчүн сүйгөн жана сүйүүгө ээ болгон адамдарга эч кандай көлөкө жок күндө нурдан болгон минбар жана арыштын көлөкөсүн убада кылам." Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Аллах жолунда оорулууну зиярат кылган адамга жакшы жолго бардың жана бейиштен үй алдың" деп айтылынат. Тирмизи. Эсиңде болсун. Зияратты Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана аткар. Зиярат кылынуучу адамдын убактысын эске ал жана зияратка баруучу убакытты туура танда. Убада кылынган убакыттан кечикпей бар. Эгерде кечигип калсаң, кечирим суроону унутпа. Эшикти какканда жана коңгуроону басканда пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун үйрөткөн адептерди сакта. Сооп алуу жана пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтүн тирилтүү үчүн ислам саламы менен саламдаш. Бут кийимиңди чечип, өз ордуна кой. Үй ээси көрсөткөн орунга отур. Сунулган тамакты же, суусундукту жакшы кабыл ал. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун чакырылган жерге баргыла жана оозуңар ачык болсо тамактангыла деп айткан. Абу Дауд. Үй ичине көз жүгүртүп текшербегин. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Өзүңөрдөн төмөнгө карагыла, өзүңөрдөн жогоруга карабагыла." Муслим. Орундун тардыгына же жарыктын күчсүздүгүнө жана бөлмөнүн жылуулугуна нараазычылык көрсөтпө. Үйдүн ээсинен буюмдарын суроодон жана ага жакпаган суроолорду берүүдөн өзүңдү тый. Эгер балдарың менен барсаң, аларды жакшылап көзөмөлдө. Эгер кайсы бир буюмду бузуп койсо, кечирим суроого шашыл жана аны оңдоп бер же ордуна алып келип бер. Эгер сени коноктогон адамдын үйүнө туура эмес адептерге көзүң түшсө, ага жакшы ыкма менен кичипейилдүүлүк менен насаатыңды айт. Зияратты көп узартпай мүмкүнчүлүккө жараша зарыл болгон убакытта аткар. Зиярат убактысында гыйбат жана башкалардын айыптарын айтуудан алыс бол. Аллах Таала айтат: "Кайыр садака кылуу же жакшылык иштерди жасоо же адамдарды элдештирүү жөнүндө сүйлөшүп жаткандардан башка алардын арасындагы жашыруун сүйлөшүүлөрдөн жакшылык жок. Ал эми ким бул иштерди Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн аткарса, ага биз чоң сыйлыктарды тартуулайбыз." Ниса 114. Аллахты жана анын элчисин эскерип сүйлөшүүнү унутпа. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Кайсы бир коом чогулуп отуруп Аллахты эскербесе, алардын отуруусу өлүк эшекке окшош болуп зыянга учурайт." Абу Дауд. Отурган жерден туруп жөнөгөндө бул дуаны айтууну унутпа. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду алла иллаха илла анта астагфирука ва атубу илайка. Мааниси: Аллахым, сен баардык кемчиликтерден тазасың, сага мактоо болсун. Сенден башка кудай жок деп күбөлүк беремин. Сенден кечирим сурап, сага тооба кыламын. Ким бул дуаны айтса, анын ошол жерде кетирген кемчиликтери кечирилет. Унутпа. Оорулууну зыярат кылууга туура убакытты танда. Үнүңдү катуу чыгарба. Зыярат убактысын кыска кыл. Аллахтын кулдарына берген неаматын эскерт. Оорулуунун муктаждыктарын аткар. Абалына жараша белек бер. Зыяраттын пайдасын сез. Ооруп жаткан адамга пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун үйрөткөн дубаны 7 жолу оку. Асауллоха Раббил аршил азим айяшфияка. Же кыргызча маанисин айт. Арштын ээси болгон улуу Аллахтан сага шыпа берүүсүн суранам. Оорулуудан сага дуба кылуусун суран. Анткени ооруп жаткан адам Аллахка жакын болот жана анын дубасы кабыл болот. Зиярат кылуучу бир тууганым,
Егер сен зыярат учурунда мен көргөн кээ бир көрүнүштөрдү көрсөң, сөзүмдү көбөйтүп сени тажатпайт элем. Сени менен бул маселелерге токтолуума адамдардын зыярат кылууда сооп ордуна күнөө алып калуулары түрткү болду. Ошон үчүн жогорудагы осуяттарга жакшылап көңүл буруп, аларды аткарып жүрүүңдү үмүт кыламын. Булардын сага да, бизге да пайдалуу болуусун Аллах Тааладан тилеймин. Коноктоскон адамдын эсине. Балким бул осуяттар анын кулагынан мурда жүрөгүнө жетер. Бир тууганыңдын келүүсүнө жакшылап даярданып, айтылган убакытта аны даяр болуп күтүп ал. Эгер жетишпей калсаң, кечирим суроону да унутпа. Экинчи, эшигиңе коңгуроо орнотууга шашыл, анткени келген адам сыртта көп күтүп калбасын. Үчүнчү, конокторду жайдары, ачык маанай, жылмаюу менен жана жакшынакай кийинип тосуп ал. Төртүнчү, конокторду жакшылап сыйла. Аллах Таала Кур'анда конокту сыйлоо эң жакшы амал экендигин билдирип өткөн. Ибрахимдин сыйлуу коноктору жөнүндө сага кабар келдиби? Алар Ибрахимге киришкенде тынчтык болсун дешти. Ал Ибрахим да чоочун элге тынчтык болсун деди. Ал аялына чыкты да музоонун бышырылган этин алып келди. Зарият 24-26. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе, коногун сыйласын, туугандык мамилени үзбөсүн, жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын деп айткан. Бухари, Муслим. 5. Сүйлөгөнгө караганда көбүрөөк угуу жакшыраак. 6. Эгер конок көпкө чейин отуруп калса, иш аракеттериң же кылыктарың менен нараазычылыгыңды билдирбегин. 7. Эгер башка бирөөгө дагы убада берген болсоң, анда коноктордон жумшактык менен уруксат сура. Анын эч кандай айыбы жок. 8. Эгерде сенин унааң болсо, конокторду жеткирип коюу сый-урмат болуп саналат. 9. Конокторду эшикке чейин узатуу жана алар узап кеткенге чейин эшикти жаппай турууда сый-урматка жатат. 10. Эгер конокторуңда же алардын балдарында жагымсыз адеп ахлакты байкасаң, ылайыктуу убакытты жана ыкманы тандап ага кеңешип айтуу үй ээсинин милдети. Ойлонуп көр. Аны көп жолу зыярат кылдым, ал мени эч зыярат кылган жок. Канча жолу аны менен байланыштым, ал мага бир да жолу чалган жок деген сыяктуу сөздөргө сенин оюң кандай? Туугандарыңды жана жакшы көргөн адамдарыңды дайыма зыярат кылууга аракет кыласыңбы? Эгер бир туугандарыңдын үйүндө таза эмес нерсени же башаламандыкты көрсөң эмне кыласың? Эгер бир туугандарыңдын үйүнөн сага керек болгон, бирок ал колдонбогон буюмду көрүп калсаң, аны сатуусун сурайт белең же жөн эле белек кылуусун суранат белең? Коногуңдун балдарын ойноп жатып үйдөгү буюмдарды бузуп салса, ата-энеси эч нерсе дебесе, сен аларга кандай кеңеш айтасың? Өзүңдү текшер. Урматтуу окуурман, бул жерде да дайыма көбүнчө кээде өтө аз деген критерийлер менен текшеребиз. Буларды аткарамын. Зыяратка ылайыктуу убакытты тандаймын. 2. Зыяратты алдын ала белгилеймин. 3. Конокко барганда балдарымды көзөмөлдөп турам. 4. Үйдүн ичине көз жүгүртпөй көзүмдү сактаймын. 5. Зыярат убактысын пайдалуу кылып өткөрөмүн. 6. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн зыярат кыламын. 7. Конокто узак убакытка чейин отура бербеймин. 8. Кеңеш бере турган ишти көрсөм, кеңеш беремин. 9. Менден байланышын үзгөн адамга мамиле кыла беремин. 10. Конокторумду жакшы тосууга аракеттенемин. 11. Конок тосуу үчүн үйүмдү даярдаймын. Дайыма 4 даража, көбүнчө 3 даража, кээде 2 даража, өтө аз 1 даража. Эң жогорку даража 44. Кимдин даражасы 22ден аз болсо, анда өзүн тарбияласын. Мал-мүлктөр менен болгон адеп. Мүлктөр. 1. Менин унаам мен бейишке алып баруучу себептерден. 2. Аллахтын мага берген неаматтарын барктаймын. 3. Айдоо бул чеберчилик, кызыгуу жана адеп. 4. Канаат кылам, анткени менин Аллах гана байытат. 5. Ар бир абалда Аллахка мактоо айтамын. 6. Унаа айдоодо эрежелерди бузуудан алыс боломун. Көпчүлүгүбүзгө Аллах Таала башкаларга бербеген неаматтар жана жакшылыктарды тартуулады. Бул неаматтардын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, акылга жана денеге тийиштүү жөндөмдүүлүктөр, ошондой эле материалдык байлыктар,
Бул неаматтарды Аллахка баш ийүү менен пайдалануу жана башкаларга садака кылуу, шүгүр кылуу болуп эсептелинет. Аалымга адамдарга илим үйрөтүүдө сараңдык кылууга болбойт. Тескерисинче, илим талап кылуучуларга пайдасын тийгизүү жана илимин жайылтуу үчүн конференциялар, лекциялар, зыяраттар, тасмалар жана массалык маалымат каражаттары аркылуу илим жеткирүү жолун жеңилдетүү ага милдет болуп эсептелинет. Коомдук орунга ээ болгон киши ошол орду менен башка адамдарга текеберчилик кылбасын, балким муктаж болгон адамдарга жардам берсин жана кол астында иштеген жумушчуларга жумшак мамиле кылсын. Ияд ибн Хумар риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: үч түрдүү адамдар бейиш ээлеринен адилеттүү падыша, бардык жакындарына жана мусулмандарга жакшы мамиле кылган боорукер адам, үй бүлөлүү таза пакиза адам. Муслим: байлыкка ээ болгон адам Аллахтын акысын чыгарып садака берсин жана муктаж болгон адамдарга кам көрүп, купуя садакасын көбөйтсүн. Унаа ээлерине насаат. Унаадагы Аллахтын неаматы башка неаматтар сыяктуу эле Аллахка шүгүр кылуу керек. Унаа менен башкаларга жакшылык кылуусун улантып туруусу зарыл. Себеби башкаларга жакшылык кылса, ал жакшылык ээсине кайтат. Бул неамат жөнүндө Аллах Таала Кур'анда Аллах жылкыларды, качырларды, эшектерди минишиңер жана кооздук үчүн жаратты. Ошондой эле ал силер билбеген нерселерди да жаратат деп айтылган. Нахл 8. Бул аяттагы ал силер билбеген нерселерди да жаратат деген сөз жаңы транспорттук каражаттардын баарына тиешелүү деп чечмелешкен аалымдар. Улуу Аллах Тааланын берген неаматтарын колдонууда Аллахты эстөө жана ага шүгүр айтуу адептүүлүк болот. Умардын уулу ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, эгер сапарга чыгуу үчүн төөгө минсе 3 жолу такбир айтып, анан бул дубаны айтканы жөнүндө айтылган. О Аллахым, бул сапарыбызда жакшылык жана такыбалыкты, сен ыраазы болгон ишти жасоону суранабыз. О Аллахым, бул сапарыбызды бизге жеңил кыл жана анын алыстыгын биз үчүн кыскарт. О Аллахым, сен сапарыбызда бизге шериктешсиң жана үй бүлөбүзгө көзөмөлдөөчүсүң. О Аллахым, чындыгында мен жолдо менин башыма түшө турган кыйынчылыктардан жана малыма, үй бүлөмө, балдарыма тийиштүү балээңден сактоону суранамын. Ал эми сапардан кайтып жатканда бул сөздөр кошулуп айтылат. Кайтып жатабыз, тообо кылабыз, сыйынабыз жана Роббибизге мактоо айтабыз. Муслим. Айдоочу бир тууганым, унаага тумар, сүрөтүңдү илүүдөн, шарият тыйган ырларды угуудан, унаа менен көңүл ачуучу жана бузуку жайларга баруудан сактан. Ошондой эле сенин жана башкалардын коопсуздугун эске алып, катуу ылдамдык менен айдоо сага да, башкаларга да коркунучтуу. Анас ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: этият болуу Аллахтан, шашылуу шайтандан. Байхаки: этият болууда саламатчылык, шашылууда өкүнүч бар деп айтышат. Унааны ылдам айдоо менен убактымды үнөмдөп жатам деп ойлошу мүмкүн. Бирок ылдамдыктын айынан кабылган бир эле кырсык бүтүндөй убактыңдын баарын алып кетүүсү мүмкүн экендигин да эсиңизден чыгарба. Өзүңө да өзгөгө да зыян бербе. Унаа айдоодо башкаларга ар түрдүү зыяндарды көрсөтүүдөн сак бол. Жөнөкөй турмушта канчалаган жол кырсыктары болот. Андан көптөгөн адамдар зыян тартышат, бирок алардын көбү жашыруун боюнча калып кетет. Ал эми ислам мыйзамдарында ар бир зыян күнөө болуп саналат. Ар бир күнөөкөр күнөөсүнө жараша жазага татыктуу болот. Аллах Таала айткан: ошентип момун эркектерди, момун аялдарды жазыксыз ызаланткандар албетте өздөрүнө жалааны жана ачык күнөөнү жүктөп алышты. Асхаб 58. Ошондой эле хадисте да айтылган: бир мусулманга башка бир мусулманды коркутуу адал болбойт. Канчалаган жаш балдар унаа кырсыктарынан улам жетим калышкан. Канчалаган адамдар унаа кырсыгына учурап оорукчан болуп калышкан. Алар азыр да түн уйкусунан чочуп ойгонушат. Ушунун баарына кимдир бирөөлөр себепкер болушкан. Ушундай абалга дуушар болуп калбооң үчүн ар дайым этият бол. Өзүңө да, өзгөгө да зыян көрсөтпө. Абу Саид Худри ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: өзүңө да, өзгөгө да зыян берүүгө болбойт деп айткан. Зыян.
Бир адам унаасы менен баратып, булганы суун жол жээгинде турган адамдын таза кийимине чачыратып өтүп кетти. Ал айдоочуга кыжырдана кыйкырып кала берди. Көп өтпөй айдоочу кайра келип, ал адамдан кечирим сурай баштады. Ал киши да айдоочунун кечиримин кабыл алып, ага ыраазычылыгын билдирди. Айдоочудан эмне үчүн кайтып келдиң деп сурашты. Ал кыямат күндө менин жакшы амалдарым ал адамга берилип, өзүм куру кол калып калуудан корктум деп жооп берди. Пайда. Унаа Аллахтын берген неаматы деп айттык. Анткени аны менен көптөгөн жакшылыктарга жете алабыз. Ушуну менен гана чектелбестен муктаждыктарды чечүүгө, илим алууга, ырыскы талап кылууга, жакшылык жамандыктарга жардам берүүгө себеп болот. Бара турган жерине мээ кайнаткан ысык күндө автобус күтүп отурган адамдын абалын бир элестетип көрчү. Кокустан өтүп бара жаткан машинаны анын жанына токтотуп, аны өзүң менен бирге ала кетти. Бул кандай кубаныч. Баласы ооруканага алып баруу үчүн түн ичинде ары-бери чуркап жүргөн адамга машинасы менен келип калган досу кандай сүйкүмдүү көрүнгөнүн билесиңби? Булардын баары Аллах тарабынан берилген жакшылык эмеспи? Мусулман бир тууганынын муктаждыгы үчүн кадам койгон адамга Аллах көптөгөн жакшылыктарды даярдап койгон. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: Аллахка эң сүйүктүү адам башкаларга пайдасы тийген адам. Аллахка эң сүйүктүү иш бир мусулманга кубаныч тартуулоо, же кайгысын бөлүшүү, же карзын төлөө, же курсагын тойгозуу. Бир мусулмандын муктаждыгын бүтүрүү үчүн басуу. Менин мечитимде бир ай этикафка олтуруудан жакшыраак. Ким ачуусун басса, Аллах анын уяттуу иштерин жашырып коет. Кимде-ким мусулман бир тууганын муктаждыктарын бүтүрүү үчүн кадам шилтесе, кыяматта кадамдар тайып кетүүчү күндө Аллах анын кадамын бекем кылат. Балды уксуз бузган сыяктуу жаман кулк мүнөз жакшы амалдарды бузуп коет. Тирмизи. Булардан сактан. Тез жүрүүдөн, жол чырактын эрежелерин бузуудан, эскертүү белгисин баспай эле жолдун четине чыгуудан, айдап бара жатканда телефон менен сүйлөшүүдөн, жол боюна унааны токтотуп коюудан, сатып алуучуга айыбын жашырып унааны сатуудан, айдоо күбөлүгүнө ээ болуудан алдың унаа айдоодон, майы кызматында иштеген тууганыңа ишенип жол эрежелерин одоно бузуудан. Өзүңдү текшер. Урматтуу окурман, бул жерде да дайыма көбүнчө кээде өтө аз деген критерийлер менен баалайбыз. Буларды аткарамын. Аллах берген неаматты муктаждыктарга беремин. Муктаж болгонумда гана башкалардан жардам сураймын. Муктаждыгымды өзүм чечемин. Жол чырак эрежелерине көңүл бурамын. Унаамды жакшы иштерге гана иштетемин. Башкаларга кызмат кылууга кызыгамын. Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн кичпейил боломун. Унааны башкарууда башкалардын бар экенин да эске аламын. Шашылбаймын. Дайыма 4-чү даража, көбүнчө 3-чү даража, кээде 2-чи даража, өтө аз 1-чи даража. Эң жогорку даража 36. Кимдин даражасы 18ден аз болсо, анда өзүн тарбияласын. Унутпа. Башкалардан жакшы жүрүм турумду күтүүдөн, алдың өзүңдүн жүрүм турумуңду оңдо. 2. Башкалардын да сеникине окшош кыйынчылыктары бар. 3. Өз кадыр баркыңды башкалар сезүүсү үчүн алардын кадыр баркын сезе бил. 4. Жакшы адеп ахлак, кулк мүнөз жандуу жансыздарга, адамдарга жана айбандарга, кыскасы баардык айланага пайда гана алып келет. 5. Жаман кулк мүнөздүү адамга эч кандай жакшылык жок. 6. Жакшы кулк мүнөздүн ээси кыямат күнгө чейин унутулбайт. 7. Жакшы кулк мүнөз ээсинин сооптору өлгөндөн кийин дагы жазыла берет. 8. Бул дүйнөдө жалгыз эмес экениңди бил. Башкалардын да сезимдери, үмүттөрү, акылары жана укуктары бар. 9. Жашооң бейпил жана берекелүү болуусун кааласаң, анда кулк мүнөзүңдү оңдо. 10. Жүрүм туруму жакшы адамдарды туураганга аракет кыл. 11. Үммөттүн өнүгүүсү үчүн жаштардын кулк мүнөзүн оңдоого аракет кыл. 12. Дин душмандары биздеги эң жакшы адеп ахлакты, тартипти алып, бизге алардагы эң жаман адаттарды, бузукулуктарды жөнөтүп жатканын билип жүр. 13. Эки дүйнөдө бактылуу болуунун ачкычы жакшы кулк мүнөз экенин эсиңе тут. 14. Бул дүйнөнү жакшы кулк мүнөздүүлөр нурдантып турат. Мына ошолордон бол. 15. Жакшы кулк мүнөз ыхластуулуктун жана таза ишенимдин белгиси. Бүгүнкү биздин абалыбыз өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө байланыштуу. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун.
Мусулман мусулмандын бир тууганы, ага зыян бербейт жана жардамсыз калтырбайт. Мусулмандын аброю, мал мүлкү, каны арам болот. Такыбалык жүрөктө, мусулман бир тууганын жек көрүү жамандык болуп эсептелинет деп айткан Муслим. Биз эскерген осуяттар керексиз эмес. Бул эскертмелер сиздин көңүл бурууңузга муктаж. Ата-энелерге, мугалимдерге, Аллахтын динине чакыруучуларга сый көрсөтүүгө үндөйбүз. Адамдардын бири-бирин сыйлоосун, алардын арасында сүйүүнү жана ынтымакты көбөйтүп, коомчулукта кубаныч тартуулайт. Башкаларды сыйлоо үчүн ар бир адам алгач өзүн сыйлап билүүсү керек. Жаман кулк мүнөздөн сактанып, аны жакшы тарапка өзгөртүү зарыл. Башкалардын абийирин төгүүдөн сактанабыз. Эгер сенин башкалардын сыйлоосун кааласаң, сен да башкаларды сыйла.